Kırgızım eçen kılınbastan, Çırgaldın kuraldında damın tapkan. Kuralın can düşmanға bildirbesten, Çırgaldın boloruna ümit artkan. Sizlerге рахмат. Алыс болса да келдиңиздер ушу карап жүргөн айында. Сіздерге да ошо денсаулык каалайм. Бар болуңуздар. Ушундай ар бир адамдын битке кайгысы болсо дагы битке мындай эмеси тең болуп атасыздар. Сіздерге чоң рахмат. Ошо телефондон эле угуп элем. Мен ушу сіздерге аябай ыраазы болдум да. Ушундай адам баш турбайбыз деп ойлогон депчи. Анан десем ошо жолдошум убагында жакшы жашап жүрсүм, анан инвалид болуп калган үчүн ушундай балам экөөбүз ушундай жашоодо жашап атабыз. Буга деле шүгүрчүлүк кылабыз. Ушундай эме кылбайбыз депчи, Кудайдын жазганы, Кудайдын кылганын көтөрүшүш керек да. Анан сен ошо сиздерге мен айла жок, ушундай телефон аркылуу эле сүйлөштүм азаматтардан. Ыраазымын ушинтип келип, алыс болсо дагы ушундай биздин жашообузду көрүп, өзүң көзүң менен көрүп атасың мындай мазмун. Урматтуу бир туугандар, биз мына Нарын областынын Актала районунун Караөргөн айылы, Караөргөн айылындабыз. Мына Максат байке ушул канча жылдан бери мына ушул турак жайда 20 жылдан бери жашап атат экен. 20 жыл болуптур. Бул үйдүн ошол өтө оор акыбалда экенин былтыр келип көрүп таанышып кеткенбиз. Анан эми биздин бул жерге келишибиздин дагы себеби, максаты биз Аллахтын ыраазылыгын табайлы, ушундай жолго чакырык кылабыз. Ар бир мекендеш, кыргыз бир туугандар мындай нерсеге кайдыгер карабастан, Кудайдын алдында бир жакшы ишке себепкер болуп калууга чакырабыз. Мынакей биздин бул жерде келишибизге, бул жерде мынакей бириккенибизге биздин ушул ынтымагыбыз бириктирип турат. Дайым ушундай ынтымак биримдик менен жок дегенде жылына 2-ден 3 адамды үйлүү кылсак дагы биз чоң иш жасаган болобуз. Анан мен ар бир туш тараптагы дүйнөнүн төрт бурчунда жүргөн кыргыз мекендештериме кайрылып чакырып айтар элем. Ушундай иштерге кол сунууну көбүрөөк кылсак, экинчиден өзүмдүн атымдан дагы, фонддун атынан дагы терең ыраазычылык билдирем. Кол сунуп кайдыгер карабай, биз фонд бир адамдын денеси болсо, бизди кыймылга келтирип, демилгебизге дем күч берген каныбыз болгон бул элибиз. Biz eğer elimiz bizge kolda okultursa biz dene kıymılga gelgendey biz kıymıldap turabız, işçi gibi turabız. Berilgen jardamдар, amanatlar kıyanat kılınbaydı. Bir kıyanat kılbastan mına ушундай işlerdi жүргүзүп, отчеттук негизде улам берип чагылдырып турабыз. Анан ушундай ишке чакырык кылат элем. Келгиле, жардам колун сунайлы, Кудай берген ырыскыны Кудай жолунда жумшайлы. Ушундай иштерди жасап себепкер болуп калайлы. Adamdın tabağınday durmuşum. Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз Кудай буйрса азыр Нарын областынын Актала районунун Карабүргөн айылындабыз. Биз бул жерге мына Кудай буйрса Айчүрөк эженин Максат байкениге турак жай тургузуу маселесин колго алганбыз. Ошол бүгүнкү күнү турак жайдын мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай пайдаланып туруп, Кудай буйрса улам акырындык менен иштер жүрүп жатат. Буга демөөрчүлүк кылып аткан биз дайым айтып келебиз, аркабызда кайрымдуу кыргыз эл турат, эл ичинде кайрымдуу инсандар. Ошол өзүнүн тапкан ырыскысын тең бөлүшкөн, тең бөлүшө билген ушундай бир кайрымдуу мекендештерибиз да бар экен. Мына бүгүнкү күнү канча жылдан бери чечилбей келген маселе чечилүүнүн алдында турат, мынакей Кудайдын буйруса. Анан ушул кылып аткан ишибизге мына бүгүнкү күндө демөөрчүлүк кылып аткан жана туш тараптан колдоо кылып аткан элибизге биз ар дайым ыраазычылык айтып келебиз жана айта беребиз. Мындай иштерди токтотпостон кыла беребиз. Мына бүгүнкү күнү ушул бул жерге салымын өтө зор кылып кошуп келген Москва шаарындагы Упалча Салтыковка районунун Упалча ишканасында иштеген биздин мекендештер бар. Мына Медер баштаган, ушундай бир ал жердеги канчалаган уул кыздары бар кыргыздын. Ошол жердеги иштегендери мына кече жакында да ушунун пайдалуу түптөлүшүнө дагы зор салымын кошкан. Мына кече жакында да 13 000 рубль топтоп жөнөтүштү. Айчүрөк эженин өзүнө салышып,
мына ошол келген акчалар өз максаттуу пайдалануунун аракетин жасап атабыз. Андан тышкары дагы ошол Москва шаарында иштеген көптөгөн мекендештерибиз бүгүнкү күндө мынакей асыл эженин үйүнө салып атат. Мынакей туш тараптан бүгүнкү күндө биздин турак жай тургузуп атабыз. Ошол жактарга жумушоонун аракетиндебиз. Троллейбус айдаган 6 мекендешибиз бар. Ошолор дагы өткөндө салып узатышкан. Өздөрү ынтымакташ чогултуп. Анан мындай ишти токтотпостон мына кылып турсак, мына өзүңүздөр көрүп турган үйлөр салынууда Кудай буйрса. Биздин максатыбыз Аллахтын ыраазылыгын табуу. Мына алыс деп бул жака келбей койбостон биз жүрөгүбүз кыргыз деп согот, күнү түнү Кудай ыраазылыгын табуу үчүн, элибиз үчүн, жакшы кызматыбызды кылыш үчүн биз ар дайым даярбыз. Анан мына бүгүн түндөп жол жүрүп келип, эжекенин жанындабыз бүгүн. Мына Айчүрөк эже, өзүңүз дагы мына ушул нерселерди жазгыл эже, мына баарыбыз биргеликте мына ушул ишти сиздерге кубаныч тартуулоо үчүн, ортодо көпүрө болуп берүү үчүн кызмат кылууга биз колубуздан келген аракетибизди жумшап атабыз, Кудайым буйрса. Аллах таала насип кылса. Анан ушул иштердин башында турган, ушул иштерде бир колубуздан келишинче салымыбызды кошойлу деп жүргөн мынакей биздин Кайрымдуу бол коомдук фонддун бир мүчөбүсү ошол чоң бир демөөрчүлүк кылып бизге зор салымын кошуп келген биздин катарыбыздагы эжекебиз мына жазгыл эже өзү кошо баш болуп келип мына бүгүнкү күндө ушул айылдабыз. Ошол жалпы Москва шаарында чет жерде жүргөн мекендештерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Силердин артыңар менен ошол мекендештерибиздин арты менен ушундай Айчүрөк эже ак өргөлүү болгону турат. Сиздер бар, биз ар дайым бирге болобуз, иштейбиз. Ушундай муктаж кишилердин дагы көп адамдарга үлгү болуп бергенге аракет кылабыз. Не дейм эми, ушу силерге эмне деп деле айтарымды билбей атам, ушу сүйүнүп атам, кубанып атам, мындай үйлүү болуп атканыңарчы. Анан ушу Азаматка да чоң рахмат, ушу Кайрымдуу фонддун жетекчиси ушу Азаматка чоң рахмат айтам. Мен ыраазычылыгымды билдире албай атам. Рахмат бул балага деле ушундай намыскөй, ушундай адамдын битке болсо дагы кыйынчылыгын ушул өзү кошо биз эмеси өзүнө да кыйынчылык болсо дагы ушинтип ушака чейин алыс болсо да келип биздин акыбалыбызды көрүп өз көзү менен көрүп кеткен. Мурун дагы азыр да көрүп атат. Мына азыр да мондай эмелерди тамыбыз монтип кирпич менен салынып атат. Жакшы иш болуп атат. Эми силерге да чоң рахмат. Ушундай кайрымдуу иштерди көп жасаңыздар. Рахмат Кайрымдуу фонддун жетекчиси Азамат Байматовго аябай ыраазымын. Ден соолукта болсун. Жамааттын атынан да. Ден соолукта болуңуздар. Мекендештериме чоң рахмат. Могу алыста жүргөн Москва шаарында иштеп аткан ишканадагы медер Упалыча ишканасындагы иштеген балдарга да чоң рахмат. Ушул мага жардам кылып атасыздар, мени көрүп атасыздар. Сиздердин жардамыңыздарды алдым, мондай тамдарды салынып атат. Балдарым баарыбыз кубанычтабыз. Аябай кубанып атабыз, сүйүнүп атабыз дегендей. Рахмат сиздерге. Ушундай иштерди жазып атасыздар. Мен деле мындай ойлогон эмес, мындай болуп кетет депчи анан кубанып атабыз ушу. Быйыл тамга кирип алат болсу керек. Баардык ийгиликтер алда. Сиздердин жардамыңыздар менен. Буйрса, мына урматтуу бир туугандар, мына ушул эжекебиздин бир жыл алдын жолукканда ушул жерде сүйлөшүп эски тамы турак жай турган кез болгон. Мына бүгүнкү күнү биздин баягы иш аракетибиз болгон, биздин ынтымагыбыз, биздин күчүбүз, ар дайым айтып келебиз, биздин күчүбүз ынтымак биримдикте. Бул биз ушундай бир улуу кыргыздын урпагыбыз, эч убакта кыргыз бири-бирин кыйынчылыкта таштап койгон эмес, биз таштабайбыз деген чакырык менен бүгүнкү күндө жер-жерлерде мына Жалал Абад областында, мынакей бүгүнкү күндө Нарын областында, мына бүт 7 областта биз жылына бирден турак жай тургузуунун демилгесин алып, бүгүнкү күндө өтө сүйүнүчтөбүз. Мына баштаган ишибиз улам акырындык менен бир аз кыйынчылыктар бар, айтышыбыз керек. Материал жетишпестиктен болуп калып, токтоп калып. Ошон үчүн мен дагы чакырык кылып коет элем. Ушундай болуп аткан иштерге биз баягы демилгелеп турган ишибизге демөөрчүлүктү кылып турсак, ушундай иштерге кайдыгер карабастан, мынакей кыш бияка эрте түшөт экен. Ошон үчүн кыш түшө электе эртерээк күндүн жылуу кезинде киргизип калууга, себепкер болууга чакырабыз. Ушундай биз бирибизге бирибиз жардамды бере албайбыз. Биз жардамды Кудайдан гана күтөбүз. Биз жөн гана себепкер боло алабыз. Ушундай бир келген конок дүйнөдө
бирибиздин жакшылыгыбызга себепкер болууга чакырабыз Кудай буйрса. Тойдон буйрса тойго дагы ушул жерде айчырак эже. Мына бүгүнкү күндө Айжамалдын бүгүнкү күндө биз салган үйлөргө тойчубузду өткүзүп келебиз. Ошондой той ушул жерде да өтүп, мынакей бүгүнкү күнү мына ушул жерде иштеп аткан мына мекендештерибиз. Биз айтып коюш керек. Мына айылдын айыл башчысы Нурбек байке, мына ушул жерде иштеп аткан мынакей Хамзат, жана башка ушул жерде отурган бүттүк мекендештерибиз, мына айыл тургундары биз муну баса белгилеп айтып коюш керек. Ушул кылып аткан ишибизге, ынтымагыбызга өтө ылдыйкы баа менен ушул жерден өздөрүнүн салымын кошуп, кымбат убакытларын бөлүп, мына ушул жерде биздин бир туугандарыбыз иштеп атат. Аллахтын чексиз ыраазылыгын табуу үчүн. Буйрса, Кудай буйрса, ушул мекендештерибизге дагы, ушул бир туугандарыбызга дагы Кудай ыраазы болсун. Өздөрү көзү менен көрүп, анан ушундай бир туугандарыбызга окшогон көптөгөн баягы кыргыздын ичиндеги жигиттердин сезими ойгонуп, бирөөгө аяр мамиле жасап, бир кайрымдуулукка болгон көз карашыбыз көбүрөөк болсо, анан бир алдуубуз алсызды сүйрөй билсек, Кудай буйрса, биз Кыргызстанды бат эле оңдоп алабыз. Кичине болсо да салымыбызды кошсок деген чакырыктар менен иш алып барабыз. Баарыңыздарга Аллах ыраазы болсун.